Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Орусияда 7 жашар уулун саткысы келген кыргызстандык аялга сот өкүмү чыкты. Екатеринбургда жогорку Сетский соты 25 апрелде 7 жашар уулун сатууга аракет кылган деген айып менен соттолуп жаткан Кыргызстандын 37 жаштагы жараны Наргизага өкүм чыгарды. Комсомольская правда билдиргендей, ал Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексин жашы жетелик баланы өзүнө материалдык же башка жактан көз каранды болгон күнөөлүү адамга билип туруп сатып алуу жана сатуу боюнча күнөөлүү деп табылып 5 жылга эркинен ажыратылган. 2022 жылдын августунда ВКонтакте социалдык тармагында бала 300 000 рубльга сатылат деген жарнама альтернатива кыймылынын ыктыярчыларынын көңүлүн бурган. 6 күн бою алар апасы менен сатып алуучулар атын жамынып жазышып, келишимге алдында аларга баарын милицияга билдиришкен. Андан соң аял кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Бала учурда балдар үйүндө жана баланы Кыргызстандагы туугандарына берүү маселеси чечилип жатат. Орусиянын тергөө комитетинин тергөөчүсү Денис Сагоруйдун айтымында Наргиза өз кылыгына, уулуна жакшы жашоону каалаганы менен түшүндүргөн. Наргизанын каржылык мүмкүнчүлүктөрү жетишсиз болгондуктан балага жетиштүү билим бере албасын түшүнгөн. Кеп окуу китептерин сатып алуу, репетиторлорго акча төлөө жөнүндө болуп жатат. Аялга бала багуу кыйын болгон, анткени саткысы келген уулунан тышкары 3 баласы болгон. Бала аны башка үй бүлөгө саткылары келгенин билген эмес. Апасы уулуна өз атасы күтүп жатканын айткан. Ал так кайда барарын түшүнгөн эмес, деди тергөөчү маегинде. Булак Назар Ньюс кежи. Мыскылдап отурат. Нарматова менен Байсаловдун кайма айтышкан видеосу. Бүгүн 28 апрелде жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясы менен мекенчи депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында депутат Надира Нарматова менен өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов кайма айтышты. Аталган фракциялардын кошмо жыйынында 2024 жылы глобалдык фонд тарабынан бериле турган 29 миллион доллардын максаттуу пайдалануусу талкууланып жаткан. Эл өкүлдөрү каражаттын көпчүлүк бөлүгү гомосексуалдарды колдоого жумшалып жатканын, ага мамлекеттик көзөмөл киргизүү керектигин айтышты. Себеби учурда грантты проон алып, улуттук каада салттарга жат көрүнүштөрдү колдоого сарптап, отчет да бербей жатканын белгилешти. Надира Нарматова Эдил Байсаловдон бул маселени ким көзөмөлгө ала турганын сурады. Ал эми Байсалов азыр бардык маселени министр өзү чече турганын белгилеп, муну көзөмөлдөбөй турганын айтты. Анда саламаттык сактоо министрин ким көзөмөлдөйт, сизби деп суроо салды Нарматова. Байсалов жоопкерчилик министрдин өзүндө экендигин кайталап, көзөмөлдөө милдети өкмөт жетекчилигинде экендигин билдирди. Ошондой эле парламентке депутаттар кайра чакыргандан улам келгенин кошумчалады. Сиз жооп бербесеңиз, эмнеге келдиңиз анда? Жоопты адамды жөнөтпөйсүңөрбү? Эртеден бери депутаттар менен тирешкенден башка оңгулуктуу жооп берген жоксуз. Ким сүйлөсө ошого тап берип жатасыз, деди эл өкүлү. Ага Байсалов дагы бир жолу айтып коеюн, бул факт, мен буга жооп бербейм деп жооп кайтарды. Жооп бербесеңиз, бул жерге эмнеге келдиңиз? Андай болсо кызматыңызды тапшырып, ордуңузду башка иштей тургандарга бошотуп бериңиз да, өз милдетиңизди аткаргыңыз келбей жатат. Эки фракциянын чечимин чыгарып, президентке сунуш берели, кызматтан алып, ордуна өз милдетин биле турган адам келсин. 30 жылдан бери глобалдык фонддон ВИЧ, СПИДке каршы күрөшүү боюнча канчалаган каражат алдыңар. Кана азайып кеткени, гомосексуалдар азаймак турсун, көчөдө пикетке чыгып жүрүшөт. Азыркы вице-премьер убагында алардын эки жагында туруп колдоп жүргөн. Глобалдык фонд менен иштеп, координациялык кеңешти жетектей турган адам бизге каяша сүйлөп, өзүнүн ишине жооп бербей жатса, эмнени талкуулап жатабыз? Ага депутаттар оюнчукпу? Силер сүйлөй бересиңер, биз өзүбүз билебиз деп баядан бери жыргап, мыскылдап отурат, деди Нарматова. Натыйжада Байсаловду кызматтан алуу тууралуу президентке сунуштума жиберүү боюнча фракциянын жана депутаттык топтун чечими кабыл алынды.
Белгилей кетсек, 9 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Жылдыз Садырбаева глобалдык фонд тарабынан бөлүнгөн каражаттын көбү Кыргызстандагы гомосексуалдарды колдоого жумшалып жатканын айтып, бул маселеге каршы турууга үндөгөн. Булак супер кежи. ЛГБТга жол жок. Эдил Байсалов күмөндүү ВИЧ-СПИД комитетин жоюуга убада берди. Министрлер кабинетине караштуу коомдук саламаттыкты сактоо боюнча координациялык кеңештин алдындагы ВИЧ-СПИД, кургагучук жана безгек менен күрөшүү боюнча комитет жоюлат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясы менен Мекенчил депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Депутаттар ВИЧ-СПИД, кургагучук жана безгек менен күрөшүү боюнча глобалдык фонд тарабынан Кыргызстанга бөлүнгөн гранттык каражаттар тууралуу маалыматты угууда. Ал эми депутат Жылдыз Садырбаева комитеттин иши натыйжасыз болгонун белгиледи. 29 миллион доллардын бир бөлүгү ЛГБТ өкүлдөрүнө кетет. Биз ЛГБТ коомчулугун бекемдеп жатабызбы? Бир топ жылдан бери иштеп жаткан комитет натыйжасыздыкты көрсөтүп келет. Бул акча пайдасыз. Акча бөлүштүрүү боюнча дагы арыз жөнөтүп, комитетти таратуу керек. 29 миллион доллардын ичинен өтө аз каражат дары-дармекке жумшалат, деди ал. Жылдыз Садырбаева Өзбекстан менен Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрликтери ВИЧ-СПИД, кургакучук жана безгек үчүн глобалдык фонддон каражат алып жатканын билдирди. Бирок аларда гомосексуалдар тууралуу сөз жок. Анткени бул кылмыш иши, алар бул акчаны алып натыйжалуу иштешет, деп кошумчалады ал. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева белгилегендей, комитет мүчөлөрүнүн 30-40% бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү. Эдил Байсалов мындай резонанстан кийин коомдук саламаттыкты сактоо координациялык кеңештин алдындагы ВИЧ-СПИД, кургагучук жана безгек менен күрөшүү боюнча комитет жоюлат, деп жооп берди. Ал глобалдык фонд жана ПРООН менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө убада берди. 2011 жылга чейин глобалдык фонддун гранттарын Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги башкарып келген. Булак Назар Ньюс кежи. Техас штатында чоңдугу грейпфруттай мөндүр жаады. АКШнын Техас штатында грейпфруттун көлөмүндөй болгон мөндүр электр чубалгыларына зыян келтирип, 17 000 киши жараксыз калды. Штатта аба ырайынын кооптуу 5 даражасынын 3-сү жарыяланды, деп билдирет Мер 24. Ондогон унаалардын айнектери талкаланып, мөндүрлөр терең оюктарды калтырган. Жекшембиден бери Техас штатында туруксуз аба ырайы сакталууда. Штатта нөшөрлөп жамгыр жаап, шамалдын ылдамдыгы секундасына 30 метрге чейин жетүүдө. Синоптиктер бороон 29 апрелге чейин уланарын айтышууда. Ал торнадо суу ташкындары менен коштолушу мүмкүн. Булак Назар Ньюс кежи.